Экс вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев жакын туугандарына катталган 500 гектар жайыт жана 30 гектар сугат жерин мамлекетке өткөрүп берет. Бул тууралуу бүгүн 1 декабрда экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматы билдирди. Финполдун маалыматында Сарпашев Токтогул районунда мурда сатылып алынган жана жакын туугандарына катталган 530 гектар жерди өз ыктыяры менен мамлекеттин балансына кайтаруу ниетин билдиргени жазылган. Ошондой эле Тайырбек Сарпашевга карата мыйзамсыз баюу фактысы боюнча сотко чейинки өндүрүш иши жүрүп жатканы айтылган. 27 ноябрда Финпол Тайырбек Сарпашевга кылмыш иши козголгонун билдирген. 11 ноябрда Сарпашевдин үйүндө ГЖЧКсы менен байланышкан коррупция беренеси боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында тинтүү жүргүзүлгөн. Тайырбек Сарпашев 2014-2015 жылдары биринчи вице-премьер-министр, 2015 жылдын ноябрь айынан 2017 жылдын июнь айына чейин мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы болгон.